Абдулла Ташиев, сіз шығып сөйлесіз бе? Бек қалсаңыз бек қачыңыз, болса осы жақта сөйлесеңіз болады. Мақұл. Абдулла Ташиев бойынша бұл жақта комментарийлер де кетіп жатады. Сіз жөнінде жақсы пікірлер айтылып жатады. Ол түз эфирде көргендердің арасында, мұнда малымдап қойын. Ассаламу алейкум. Жиынның қатысушылары, ассаламу алейкум. Жалпы жамат. Бүгінгі жиынды ұйыштырған Иман Нұру фракциясына чоң рахмат. Площадка болды бізге. Ушул жерде біз өзіміздің көйгөйлерді айтып ала тұрған кішкене сөздеріңіз бар, көйгөйлүү. Ушуларды айтып алайлы. Силер кунт коюп угуп бересиңиздер. Анан эме бул жерде бактын мааниси жөнүндө эме айтыштын кереги деле жок. Onu бардыгыбыз туюп түшүндүк да. Бак кандай маанилүү экенин, бак бул эмне экология, бак бул эмне суу, бак бул эмне ден соолук, бак бул эмне тартип, бак бул эмне витамины, бак бул мына жашыл экономика. Акчап келе турган тармак. Мына эми азыр ушулардын бардыгын аткара турган бул агроном да. Bir жылда Скрябинада 400 бала окуса, ошонун 398-и башка жумушка кетет экен, 2 агрономияда калат экен да. Эме элестетип көргүлө. 8 миллион киши болсок, 2 агроном жыл сайын бул эмнени бүтүрөт? Не ишти аткарылат? Мадемектен итальянский эмес, мадемектен алтын көчөт алып келип берсең да ошондо жок кылат билбеген адам. Мына азыр бизде эң чоң көйгөй бул баг отургузууну билбейбиз биз, кыргыздар. Баг отургузууну такыр билбей туруп, анан кийин бул жерде баг отургузуп, бир Кыргызстанды биз жашылдандырабыз деген, бул деген жөн эле бири-бирибизди алдап отурабыз да, чындап айткандачы. Ошон үчүн мен сунушум, мына өкмөт мүчөлөрү, силерден дагы суранамын. Мына биздин процентном соотношении эсептегенде айыл чарбада, демеде айылда 76% киши жашайт да. Анан 24% шаарда жашайт да. Шаардык, мисалы үчүн профессияларга, официант, таксист, там дагы тигил бул анамда. Но бирок бизде 76% биздин бардык вуздарыбыз не айыл чарбага керектүү кадрларды даярдаш керек. Бизде 500 миңден ашык юрист бар, бирок кум-төр менен соттоша албайбыз. Бизде 200 миңден ашык экономист бар, бирок кум-төр бизди канчага жайлап кеткенин билбейбиз. Себеби дегенде бизде дипломдор жөн эле мындай сатып алып атабыз да. Эми контрактное обучение это уже не обучение да, бул деген жөн эле баягы немени дипломду сатып алуу деген да. Концов концов, мисалы үчүн эгерде биздин мамлекетибизди жакшы көрө турган болсок, эң биринчи биз мына билим берүү тармагын жөнгө салышыбыз керек туугандар. Азыр бул жерде биз бардыгыбыз, мисалы үчүн Борбор Азия багбандар биримдиги деп мен Чинди алып алганмын. Действительно айтканда, мисалы үчүн мен өзүм жасап аткан ишти, мисалы үчүн систематически түшүнгөнүм менен, бирок 20% эле түшүнөмүн. Мына арабызда бардыгыбыз отурабыз, кыргыздардын бардыгы өзүнүн кесибин 20% билет. Мына депутаттар деле билбейт. Эмнеге кол коюп атат, кантип кол коюп атат, канча министрлер өтүп кетти, канча миңден ашык депутат келип кеттир. Чынын айтканда, Кыргызстанды бир өнүктүрөйүн деген бир адам келип кетпептир да. Жакшыларыбыз өлүп калыптыр, жамандарыбыз калыппыз да жерде. Мына мен силерге дагы бир жолу айтам. Туугандарым, эгерде Кыргызстанды биз жакшы көрө турган болсок, агрономияны жолго коелу. Эң биринчи агрономия. Эгерде жасап аткан ишин билбей эле, мисалы үчүн кандайдыр бир баягында инициатива жакшы болбосун, ал обречено бар крах болот да. Мына азыр Кутманова Динара Асеевна өтө көп сандарды айтып атат. Бирок ошо сандардын действительности ошолордун 10%да жок. Себеби дегенде баягы ведомство акыркы
эмесин билбейт. Кайерге барып такалганын. Себеби дегенде, мына указды чыгарып коебуз, указ барып туруп башкача болуп жетет дагы. И ушунун бардыгы разрушение болгону ошонун себептен. Себеби дегенде билим жок. Илим жок, бир нерсеге кол уруштун кереги жок. Ошон үчүн эң биринчи мына Скрябина университетин, адан сыртка башка ушул айыл чарбага окутуп аткан университеттердин бардыгын ушул переклассификация кылып мугалимдерди алмаштырыш керек. Жакшы мугалимдер келиш керек. Действительно, ошол бакты билген, ошол жашылчаны билген, малды билген, ошондой адистер келип окутуш керек. Антпесе биз мына азыркы мен колума көп балдар келип атат. Агрономдор келет. Бизде сүйлөшүп отурсаң эч нерсени билбейт. Аны иштете албайбыз да биз. Ал кетет да. Эч нерсе жасалбайт, кетет. Анан дагы эң чоң көйгөй бул бизде суу жеткирүү. Мына силер азыр көп сандарды айтып атасыңар, канчалаган акчалар талага чачылып кетип атат. Ошолордун ордуна жок дегенде бир 100 гектар жерге мындай суу чыгарып берсеңер, ошодон результаты көп болот эле да. Суу эң чоң суу. Мына мисалы үчүн мен өйдөдө отурамын азыр. Мына сайдан суу агып кетип атат. Ошону могул жакка алып чыгып туруп элге жайып бере турган кадр жок экен. Ал жерде дагы кадровый голод. Эч сууну бул жакка алып чыгып жайып бере турган адам жок экен. Бул жерде дагы. Анан дагы бир көйгөйүбүз мына багбандардын. Азыр ошо $1000 акчасы бар эле адам көчөт ташып калды да. Абдулла Ташиевич айтты, көчөт отургушубуз керек экен деп барды. Белоруссиядан алып келип атат, Россиядан алып келип атат, дагы башка жактан алып келип атат. Оны бир текшерген инсан жок. Бактериальный ожог келди. Силер бул жакта миллиондорду отургузуп атабыз деп атасыздар. Ал жакта болсо бактериальный ожог миллиондорду жок кылып атат. 10 миллион, 20 миллион жыл сайын алма, алмурут и айва курап калып атат. Жок. Ошону текшерген адам жок болуп атат. Кирип атканда. Мына азыр дагы көчөттөр кире башты айт жазындасы. Эч ким текшербейт ал көчөттөрдү. Эч ким текшербейт, фумигация да жасабайт. Бардыгы мындай контрабандный жолу менен келет. Мына дагы жакшы 2015 жылдан бери безилдеп ар бир айылга барып ырдап бер десе ырдап берип, бийлеп берсе бийлеп берип, өзүбүздүн эмебизди жеткирели деп ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атып, мына Өзбекстандан кирип келип аткан канча миллиондогон контрабанда сапаты жок көчөттү токтоттук. Эл түшүнүп калды азыр. Сапаттуу көчөт издеп атат. Анан дагы туугандар эми мисалы үчүн эркек уругу жок болсо эмне бол? Ким болот? Бесплодный. Туурабы? Биз урук маселесин өзүбүз албайлыбы? Качангыча голландский, турецкий, узбекский, баягы ар жактын көчөттөрүн ташып отурабыз эми. Ар жактын уруктарын алып келип атабыз. Туугандар, биз бар жогун түзүп койгонбуз. Кадрлар бар. Болгону финансирование. Мына финансированияны каяктан алабыз деп атабыз. Мына 27 миллиард сомду Садыр Нуркожоевич айыл чарбасына берди. Ошонун азыр 4 миллиардын таркаттыңар. Калган 23 миллиарды калды, Кудайга шүгүр. Мына ошонун азыр мына агрономияга бир жок дегенде бир 50 миллионун салсаңыздар, бизде жок эле дегенде эмне 10 миң агроинженер болот. 50 миллионун салгыла. 50 миллион долларды ошону көчөткө салгыла. Жыл сайын 50 миллион инвитро лабораториядан чыккан иммунитети менен эң таза көчөт болот. 50 миллиондон мына Динара Асеевна эч кимге жалдырабайт көчөт берди. Биз өзүбүз берип турабыз. Канча көчөт керек болсо. Анан кийин мына ушул эле тапта мына Бишкек Зеленхоз менен Ош Зеленхоздун бюджетин кошо турган болсок, жылыга 2ден баягы заманбап питомник салып турсак болот экен да. Олар болсо ошону эмне жаңы ара алганын эле кетирип берет экен ошончо акчаны. Сен ара алдым дейт экен. Эмнеси? Пилу купил. Все. Из этого 500 миллионов в этом городе и там 100 с чем-то там в городе. Жок болуп кетти ошол акчалар. Ошол акчаларды азыр Бишкектин аянты 127 миң квадрат километр. Мен Зеленхоздун көчөтканасына бардым, ал жерде 7 километрге жетпеген көчөтканалар. Баягы көчөттөрүн карасаң, жалаң, немеден Мичурин акаман калып кеткен көчөттөрдү кармап отурушат. Келгиле, мына мисалы үчүн биз өзүбүздү өтө акылдуу деп эсептебейбиз, бирок бизде опыт бар.
Bizde şunçalık mындай çoğun kitapты biz okup durup kichine kılıp durup брошюра kılıp кармап алганбыз biz ошону менен иш алып барып атабыз. Бирок эффективно иш кетип атат да. Ошон үчүн силерден сураныч, эң биринчи ушул 3-4 маселени айттым, кайсысы ошо тизмектеп келгенде ушуларга көңүл бөлсөңүздөр. Анан кийин дагы бир айта турган нерсе айтып жеткирүү боюнча. Мына ошол өкмөт мүчөлөрү ошол бардык ошол айыл чарба министрлиги бак дават кылыш керек элге. Бак дават. Отурган жерде эле бак отургузуунун фазилеттерин айтып, бак отургузуунун пайдасын айтып, экономикасын айтып, анын деген келечекте бизге эмне кандай пайда алып келерин айта турган болсок, биз ошондой чоң жумуш жасаган болобуз. Азыр мына Россияда 140 миллион гектар жери бар. А bizde болгону 1 миллион 300 миң гектар жерди иштетип атабыз. Адан сырткары жайыт болуп жазылып калган бак отургузууга жарамдуу дагы 2 миллиондон ашык жерибиз бар. Ошонун батыраак мыйзамдарын чыгарып туруп, анан эмне үчүн биз дайым эле ушу келгенде эле ушу прибедняция этип эле, анан кийин эле ушинтип эле эмете беребиз да. Мына азыр Челпекте, Ысык көлдө 1 гектар жер 200 миң сомго арендага берилип атат. Билесиздер, Честноко. Туурабы? Моакта болсо, өдө жакта болсо, малине отургузуш үчүн эң арзан жер 100 миң. Эмне үчүн мамлекеттин жери 100 сомго берилиш керек? Ал жакта жерлер 200 миң, 100 миңден берилиш керек. Силер ошондой саясатты жүргүзгүлө. Мына ким иштей алса, ошол иштеш керек. А жерди анан кийин сен жетим экенсиң, анан сен жесир экенсиң, анан кийин сен тигинде экенсиң. Же сен акимдин баласы турбайсыңбы, сен прокурордун жээн экенсиң деп бербеңиздер. Силер жерди иштете турган адамга бергиле. Конкурсту объявлять этип, суу чыгарылабы, эмне отургузат, эртеге ошонун кайсы приоритетни бизге эмне керек? Ошону эсептегиле. Айыл чарба министрлиги силерден сураныч. Биздин жерди мына дастаркондой кылып жайып туруп, кыргыз эли үчүн эмне продукта керек? Ошону полностью эсептеп чыккыла дагы, мынау мыйман келгенде дастарконго жайганда вареньяга доступ, майга доступ, нанга доступ бергенде, ошондой кылып жайып туруп, кыргыздын жерин ошондой кылып планировать эткиле. Чтобы башка жактан иштесе ташып келиштин кереги жок. 3,5 миллион гектар жерди иштете турган болсок, биз 700 миллион кишини бага турган потенциалыбыз бар. Ооба, туура, азыр чынын айтканда бизде азыр кыйын болуп атат дегени менен, ошол эле кезде мына ушул жакшылыкка иштете турган акчалар башка жака кетип калып атат да. Мен сөзүмдү жыйынтыктайын, туугандар, бак отургузалы. Бардыгыбыз бак отургузсак, 1 гектар жерден эң эле аз дегенде 1 миллион киреше болот. А эгерде бардыгыбыз арпа отургуза турган болсок, ал жерде 300 болгону 30 миң сом киреше болот экен да. 30 миң киреше менен 1 миллионду салыштырып болбойт. Кудайга шүгүр, биз Казакстан менен, Россия менен өтө достук мамиледебиз, нансыз калбайбыз. Адан кабатыр болбоңуздар. Бардыңыздарга көңүл бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Мына кыскача айта турган сөзүбүз ушул. Келечекте силер менен кызматташканда биз даярбыз. Борбор Азия Багбандар биримдиги ачыкпыз. Диалогго кандай сунуштарыңыздар болсо, кандай бир жардам боло турган болсо, биз силерге бергенди даярбыз. Силерден дагы ошондой эле мамилени күтөбүз. Рахмат. Урматтуу Абдулат Ашиевич, мен сиз жөнүндө мындай иликтеп келатам. Урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, лидер мнения деген сөз бар да. Бул киши өзү деле айтып атпайбы, балким мен билим жетишпейт, бирок колумдан келген аракетимди кылып атам деп. Ушул кишинин сөзү менен бак эккендер аябай көп экен. Ушул кишини министрликке чейин жеткириш керек деп бизге да жаза беришет. Ошон үчүн кызматташып ушундай инсандарды дагы тартсаңыздар, колдон келген жардамды көрсөтсөңүздөр, сиздердин пресс-службадан 10 пресс-служба кылбаган ишти кылып берет экен да. Чоң рахмат сизге.